Көрүп турган чочко кабан жаныбары. Чочкону көрүп бир нерсени айткым келди мекендештерим. Нух пайгамбар баардык нерселерден жүк менен кемеге жүктөп кайра курукчулукка жеткен учурда дандарды да калып алган да, мөмөнүн дарактардын дандарын да калып алган. Кайра жээкке жетип суу кургап баардык нерсе эгилүүгө буйрук берилгенде Аллах табарак ва тааланын буйругу менен баардык нерсе эгилет. Бирок Нух пайгамбар жүзүмдүн данын таппай калат. Кана деген издеш башталган учурда Жабраил периште келип айтат Нух алейхисаламга, сиздин ошо даныңызды шайтан алейхилана урдап кетти. Аны чакыртат, ортодо келишим болот, экөөсү чогуу эге турган болот. Жүзүмдүн данын чогуу эгип карай турган болушат да. Ошол жүзүм дарагын чогуу Нух пайгамбар менен шайтан алейхилана эккенден кийин 4 түрдүү жаныбардын каны менен жүзүмдү сугарат да. Мындайча айтканда, биринчиси тооз кушу менен, маймыл менен, жолборс менен, анан ушул чочконун каны менен ошо канын алып, ошо жүзүмдү шайтан алейхилана сугарат да. Демек, ошондон кийин, ушул төртөө сугарылгандан кийин 4 нерсенин каны жугат экен алкаш адамга, аракты ичкен адамга, жүзүмдөн даярдалган арактын ар түрдүүсү болсун, ичкенден кийин 4 жаныбарга айланат экен. Ошол биринчи тоозго окшош көркөмдүү болот, жолборско окшош мен күчтүүмүн деп болот го, арак ичкендердин баардыгы менмин деп болот. Жолборс сыяктуу болуп калат экен. Анан аягы барып ушул чочкого айланат экен да. Чочко өз баласын дагы тааныбайт, айырмасы жок. Биз күбө болуп атабыз, арак ичип келип өзүнүн кызын зордоп коюптур, көчөгө чыгарып коюптур, атып коюптур, өлтүрүп коюптур дегендер көп мындай окуялар. Маймыл дагы болот экен, жолборс дагы болот экен, тооз кушу дагы болот экен, акыры келип, аягы келип ушул чочкого айланат экен аракты ичкен адам. Себеби шайтан алейхилана жүзүмдү 4 кан менен сугарыптыр. Маймыл, ошол жолборс, ошол мына чочко. Мекендештерим, сактанайлы. Арактан, арамдан, бардык түрдөн сактанайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.